Салам достор, бүгүнкү видео Америкага кантип барам деген эң көп берилген суроолордун видеосу болмокчу. Бүгүнкү видеодо биз Америкага келүүнүн 10 жолу жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз жана видеонун аягында эң көп берилген суроолорго дагы өзүмдүн оюмду айта кетем. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Видеону Америкага келгиси келген адамдар менен бөлүшүңүздөр. Каналга катталып, лайк басып койгонду унутпаңыздар. Ушул видеону баштабай туруп, Америкага келгиси келген адамдарга бир нерсени айткым келет. Тил үйрөнүңүздөр. Биринчи орунда тил. Англис тилин канчалык эрте, канчалык жакшы үйрөнсөңүздөр, ошончолук жеңил болот. Экинчи белгилеп кетчү нерсе бул убакыт керек. Бүгүн эле билет алып, эртең учуп келе албайсыз. Америка ушундай өлкөлөрдүн бири, узун процесс керек болот. Ар бир процесстин өзүнүн убактысы бар. Кээ бирки процесстер 1-2 жылга чейин созулса, кээ бирки процесстер бир нече айга чейин созулат. Ошондуктан документти туура окуп, туура анкета толтуруп, өзүнүн формалары бар. Ар бир визанын түрүнө өзүнүн документтери, формаларын так толтуруп, ошо берилген убакытты күтүш керек. Ар бир вариантка токтолуп, минустарын, плюстарын дагы айта кеткенге аракет кылам. Мен өзүмдүн ресерчимде, изилдөөмдө сиздер эле издегендей Google'га кирип, бир нече статья, макалаларды окуп, бир өзүмдө бир ой пайда болду. Бул ресерчтү, изилдөөнү ар бир адам өзү да жасаса болот. Бул интернетте ачык маалымат. Биринчи вариант бардыгына белгилүү, бул Green Card лотереясы жөнүндө болмокчу. Бул эң оңой жана эң жөнөкөй жолдорунун бири. Green Card лотереясы жылына 50.000 адамга ойнотулат. Green Card анкета толтура турган убакыт көбүнчөсү бул октябрь айынан ноябрь айына чейин болот. 1 айлык мөөнөт берилет. Ошол убакыттын ичинде сиз өзүңүзгө жана сиз өзүңүздүн үй бүлөңүзгө эң жөнөкөй анкетаны толтуруп коюп, кийинки жылдын май айына чейин күтөсүз. Менин кеңешим бул анкетаны бирөөгө акча берип, агентстволорго акча бербей эле ар бир адам өзү толтурса болот. Анкета өтө жөнөкөй, кыска, эң жөнөкөй формада берилген. Шансты көбөйтүш үчүн үй бүлөңүздөгү ар бир адамга толтуруңуз. Атаңызга, апаңызга, өзүңүзгө, чоң ата, чоң эне, негизи бардык адамдарга члены семьи деп коет. Ар бир үй бүлө мүчөсүнө толтурса болот, 21 жаштан өйдөгү. Балдары болсо ата энесинин курамында кетет. 21 жашка чейин жана турмушка чыга элек, үйлөнө элек балдары ата энесинин анкетасында чогуу кетет. Эгерде ата энеси утса, балдары дагы утат. Бул эң оңой жолдорунун бири. Бирок бир минусу бар. Вероятность деп коет, выигрыша аябай низкий да. Өтө аз пайызда вероятность бар, что Green Card ар бир толтурган адамга чыгат. Бирок эч ойлонбой, переживать этпей ага толтура берсеңиз болот. Балким сизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп калар. Green Card боюнча, Green Card деген эмне, кантип толтуруш керек, кайсы айларында, жалпы Green Card жөнүндө маалымат менин YouTube каналымдагы, Айдана TikTok каналындагы видеолордун арасынан тапсаңыз болот, же болбосо бул видеонун описаниясына кошуп коем. Экинчи вариант бул инвестиция аркылуу бул жака келүү. Бул вариант көбүнчөсү акчасы көп адамдарга туура келет, бизнесмендерге туура келет. Бул категорияда сиз Америкага келүү, бул жака келип Green Card ала турган процессте Американын экономикасына салым кошушуңуз зарыл. Адан сырткары 10дон ашык рабочий место, жумуш орундарын камсыз кылышыңыз керек. Бул программа жылда өзгөрүп турат. Азыркы учурда $1 миллион инвестиция кылышыңыз керек. Же болбосо банкрот болуп жаткан, кризис болуп жаткан райондорго бар компанияга инвестиция кылып иштеп жаткан корпорациялар менен иштешем десеңиз, анда $500.000 жогору болуш керек. Бул көбүнчөсү ошо акчасы көп
ашыкча акчасы бар, ошол эле учурда Американын гражданствосын алып бул жакта жашайм деген адамдарга туура келет. Үчүнчү вариант бул L1 деген виза менен келүү. Бул жерде корпоративдин бир компаниянын ичинде иштеп жатсаңыз, башка өлкөдөгү филиалына которулуу. Балким сиз азыр бир американский компаниянын Европадагы же Азиядагы филиалында иштеп жатсаңыз, ошол эле компаниянын ичинде Америкадагы офиске которулам десеңиз, ушул виза аркылуу келсе болот. Бул визанын формасы I-129 деп коет. Ошол форманы толтуруп, жана өзүңүз иштеп жаткан компаниядагы HR бөлүмү дейт, Human Resource деген команда бар. Ошолор менен жана компаниянын адвокаттары менен иштешип, сизге жана сиздин үй бүлөңүзгө керектүү документтерди толтуруп, ошо компаниянын ичинен эле перевод алып келесиз. Адан сырткары бул бизнеси бар адамдарга да туура келет. Эгерде сиз бизнесиңизди чоңойтуп, ошол бизнестин Америкадагы филиалын ачам деп, анан сиз бул жака директор же менеджер катары келип иштей турган ниетиңиз бар болсо, ошондо дагы адвокаттар менен иштешип, ушул виза аркылуу келсеңиз болот. Кошумчалап кетчү нерсе, айтишниктерге дагы бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Биздин учурда көп эле учурлар болду. Европада же болбосо Азиядагы өлкөлөрдө американский компаниянын бир филиалдарында иштеп жаткан адамдар Америкадагы филиалына бир нече убакыттын ичинде которулуп келип иштеп жаткандар бар. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүк дагы аябай жакшы. Төртүнчү вариант бул окуу визасы, I-20 деп коет. Окуу визасында сиз көбүнчөсү бул виза эң жеңил визалардын бирине кирет. Негизи эле окуу аркылуу Америкага гана эмес, башка өлкөлөргө дагы чыгуу өтө жеңил. Европага, Канадага, Австралияга болбосун көп адамдар ушу именно окуу визасы менен чыгат. Окуу визасы жөнүндө көптөгөн маалымат бар интернетте. Адан сырткары ошо Кыргызстандын американский посольствонун өзүнүн официалдуу баракчасында дагы бар, кандай документтер керек, эмне керек. Бул визанын ичине дагы опыт алмашуу, тажрыйба алмашуу визасы да кирет. Студенттерге 3 айга, 5 айга келип, бул жакта иштеп, ошол эле учурда тил үйрөнүп, культура үйрөнүп, алмашып кеткен exchange student деп коет англисче. Ошол виза дагы ушул категорияга кирет. Бул көбүнчөсү студенттерге жана окугусу келген, же болбосо окуу жаатында тажрыйбасын көбөйтүп, бакалавр окуп бүтүп, магистратура, PhD окуйм деген адамдарга туура келет. Эң арзан жана мен ойлойм эң туура жолу деп, бул адам Америкага келип билим алуу менен гана чектелбей, бул өзүнүн образованиясын бийиктетип кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошого бул студенттерге, окуучуларга аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Адан сырткары Flex деген программаны да ушул категорияга кошуп кетсек болот. Ал мектеп окуучуларына аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Ошол программанын ичинде студент, окуучу бул жака келип 1 жыл high school'да, высшая школада, 10-11 класста окуп кетет. Бул жактын культурасын үйрөнүп, бул жактын системасын үйрөнүп, 1 жыл ичинде окуучу бул америкалык бир үй бүлөнүн ичинде жашап, баласы же кызы катары. Программа бүткөндө кайра Кыргызстанга кетет. Көбүнчөсү ошол студенттер Flex программа менен келип Америкада окуп жашап кеткен балдар кайра эле 1-чи курста Америкадагы колледж университеттерге тапшырып, бул жактан окууларын улантат. 5-чи түрү бул O1 деп коет. O1 визасы бул одаренный адамдарга, бунун ичине спортсмендер, музыканттар, ученый, актерлор, акыркы убакта бунун ичине инфлюенсерлер, биздин тил менен айтканда блогерлер да кирип калды. Негизи бул өтө оор визалардын бири. Сиз посольствода ушул грин картаны ала турган убакта доказывать этишиңиз керек, тастыкташыңыз керек, сиз ушундай категория адамдарына кирет экениңизди. Бул үчүн сиз атайын адвокат аласыз, кейс жазылат. Бул деле узун процесс, бирок
эгерде сизде бир талант бар болсо, бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Ошондуктан бул шансты дагы унутпаңыз, карап көрүңүз. Балким сиз ушул категория адамдардын арасында болуп калышыңыз мүмкүн. 6-чы вариант, бул эң популярдуу варианттардын бири болмокчу. Бул жумуш визасы H1B деп коет. H1B аябай жакшы варианттардын бири, эгерде сиз мыкты специалист болсоңуз. Бул визаны дагы эки тараптуу деп коет. Эмнеге дегенде, бул виза аркылуу сиз временно, убактылуу келип, бул жактагы бир компанияда иштеп, кайра өлкөңүзгө кайтып кетсе болот деген контракт менен келсеңиз болот, же болбосо бул жака келип, ошо контракт менен иштеп компанияда кийинки процессте грин карта ала турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул виза көбүнчөсү специалист, мыкты специалисттерге багытталган. Анын ичинде, допустим, сиз эгерде мыкты программист болсоңуз, же болбосо инженер, микробиолог, врач, профессорлорго аябай туура келет. Бул программанын негизги максаты бул Америкадагы жок же болбосо жетишпеген специалисттерди, мыкты специалисттерди дүйнөдөн чогултуп алуу. Бул программанын минус жагы, эгерде сиз мыкты повар болсоңуз, же мыкты шофер болсоңуз, мыкты эжеке, мугалим, детский садта же мектепте мугалим болсоңуз, андай профессиялар бул категорияга кирбей калат. Ошол минусу. Бул визага заявка, анкета толтуруш үчүн I-129 деген форма толтурулат, же болбосо I-129 деп коет. Негизи стандарт процесси кандай жүрөт? Биринчиден, сиз ушул списоктогы бар профессиялардан ээси болушуңуз керек. Ошого жараша опытыңыз бар болуш керек. Диплом, аны тастыктаган опыт. Адан сырткары, сиздин профессияңыз Америкада аябай востребованный. Ошондой эле бул жакта ошол профессияны аркалаган адамдар аз. Америкада жетишсиз болуш керек. Визанын максаты ошондой. Адан сырткары, сизге бир адвокат, иммиграционный адвокат берилет. Көбүнчөсү буну сизди чакырып жаткан компания сизге алып берет. Ошо компаниянын видеонун башында айткандай эле HR бөлүмү деп коет. Human Resource командасы менен жана адвокат менен чогуу форма толтурулуп, чогуу документтерди иммиграционный службага жөнөтүлөт. Көбүнчөсү ушундай визаны сизге жөнөтө ала турган компанияларды кайсыл жактан издесе болот деген суроо пайда болот. Бул LinkedIn, Glassdoor, Monster, Indeed деген сыяктуу жумуш издөөчү сайттардан тапсаңыз болот. Бардык документтериңизди топтоп бүткөндөн кийин аны USCIS деген отделение бар, иммиграционный отделение. Ошол жака документиңизди жөнөтүп күтөсүз. Эгерде сизге рабочий виза, жумуш визасы келсе, компанияга келип, сизди алган, уже иштеп баштай берсеңиз болот, үй бүлөңүз менен. Анан ошо сиз иштеп жаткан компанияда бир убакыт иштеп бүткөндөн кийин, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу иштеп бүткөндөн кийин, ушул компания сизге ошол компанияда же Америкада постоянно калып калыш үчүн грин картага дагы жардам бериши мүмкүн. Эгерде сиз жакшы жумушчу болсоңуз, компанияга аябай жагып калсаңыз, көбүнчөсү ошо компаниялар өздөрү спонсор болуп берип, ошол адамга грин картаны алып бергенге жардам берет. Андай учурларды биз аябай көп кездештиргенбиз. Бул, мындай айтканда, чынында эле болчу нерсе. 7-чи варианты бул орусча айтканда воссоединение семьи деп коет. Эгерде сиздин үй бүлөңүздүн бир адамы Америкада жашап, бул жактан грин карта алып, анан гражданство алган адам бар болсо, ошол адам үй бүлөсү менен биригүү деген вариант бар. Ошондой вариантты колдонсо болот. Бул үчүн I-130,
485 жана ай 864 деген анкетадагы формалар толтурулат. Көбүнчө буга сиз ошо грин картасы бар адам менен бир тууган болушуңуз керек. Мындай дегенде, бул категорияга семьяда апасы, атасы, балдары кирет. Ошондо сиздин эжеңиз бир тууган же байкеңиз грин картасы бар болсо, ошол адам сизди ушул вариант менен, ушул категория менен Америкага алып келип алса болот. 8-чи вариант бул политическое убежище деп коет. Бул жөнүндө айтсам аябай көп узун видео болуп кетет. Кыска айтканда, эгерде сиз жашап жаткан мамлекетте политикалык жактан стабилдүүлүк жок болсо жана сиздин жашооңузга коркунучтуу нерселерди алып келе турган бир факторлор бар болсо, ошол аркылуу башка өлкөгө, түбөлүккө үй бүлөңүз менен көчүп кетсеңиз болот. Аны үчүн сиз күчтүү адвокат аласыз, иммиграционный. Ошол адвокат менен биргеликте формаларды толтуруп, кейс жазып, ошо менен сотко кайрыласыз. Политический убежище боюнча аябай көптөгөн статьялар, макалалар жазылган. Эгерде ушул тема жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келсе, көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, интернеттен өзүңүз дагы изилдөөлөрдү, ресерчтерди жасап көрсөңүз болот. 9-чу вариант бул бардыгына белгилүү үйлөнүп алган гражданство. Американын гражданини башка өлкөнүн кызына же баласына үйлөнгөндө ошол адамга автоматтык түрдө Американын гражданствосы берилет. Бул вариантты кошуп койдум. Барыңыздар билсеңиздер керек, ушундай варианты бар экенин деле. 10-чу вариант бул туристический виза. Бул туристический визанын ичине бир нече категория кирет. Бул бизнес трип деп коет. Бизнесиңизге байланыштуу бул жака убактылуу келип кеткен визаларды дагы ушу турист катары берилет. Же болбосо Америкада жашап жаткан балдарыңызды же туугандарыңызды турист катары келип көрүп кетип, алар менен жолугуп кетем десеңиз, туристикалык виза аласыз. Бул визага ар бир адам тапшыра алат. Жашында ограничения жок. Ар бир адам анкетаны толтуруп, форманы толтуруп, собеседованияга кирип, виза алып колдонсо болот. Бир минусу бар, туристический виза ар бир адамга бериле бербейт. Ар бир адам тапшыра алат, бирок бериле бербейт. Ошондуктан отказ алган адамдар дагы аябай көп. Визага киргенде эки эле нерсени сурайт. Эмне үчүн Америкага бара жатасың? Кайра кайтып келесиңби? Ошону эле түшүнүш керек. Эгерде сизди собеседованияда кайра кайтып келе турган мотивацияңызды көрсө, виза көбүнчөсү проблемасы жок эле берилет. Азыркы учурда көбүнчө бул визаны биздин апакелер алып жатат. Возрасттагы адамдар келип, неберелерин көрүп, кайра кайтышып жатат өлкөгө. Бул визанын категориясында дагы бир нече суроого жооп бере кетейин. Туристический виза аркылуу келип иштесе болобу деп сурашат. Болбойт закондун түрүндө. Виза өзү эле айтып тургандай, мындай айтканда, легально иштей албайсыз. Иштесең болот деген документтер сизде болбойт. Туристический виза менен келген адам бул жакта турист болуп эле кайтыш керек. Эгерде сиз турист болуп келип Америкадан иштегенге ниетиңиз бар болсо, бул жакта калып калам десеңиз, ал уже башка тема. Аны үчүн сиз өзүңүз адвокаттар менен сүйлөшүшүңүз керек. Өзүңүзгө адвокат алып, процессти өзүңүз улантасыз. Ал жөнүндө менде толук информация жок. Бул видеодо айтылган варианттардын баарына посольствонун официалдуу баракчасында орус тил, кыргыз тил, англис тилинде толук маалымат бар. Мен ошол эле жактан окуп, сиздерге кыргыз тилинде айтып бердим. Бир дагы вариантына мен сизге түзмө-түз жардам бере албаймын. Анкета толтуруп бере албаймын. Андай мүмкүнчүлүк менде жок. Ал жоопкерчиликти мен мойнума алгым келбейт. Бул жөн гана сизге маалымат болсун деген ойдомун. Экинчи көп суралган суроо, анда мен жөн эле кешке деп коет, акчага иштесем болобу, мындай так айтканда нелегально иштесем болобу деп сурашат. Ага дагы мен толук жооп бере албайм.
болот болбойт деп айта албайм. Эгерде ошондой работодатель тапсаңыз, сүйлөшүп көрсөңүз болот. Бирок эгерде ошол нерсе правоохранительный органдарга жетип калса, тиешелүү бир органдарга жетип калса, сизге жумуш берип жаткан адамдыкы дагы, сиз иштеп жаткан адамдын дагы проблемалары чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсе ар бир адам өзү чечиш керек жана жоопкерчиликти дагы өзү алыш керек. Эми суроолорго токтолсок, эң көп келген суроолордон бири бул: мен Москвадамын же башка өлкөдөмүн. Ошол өлкөдөн кантип Америкага келсем болот деген суроо келет. Бул жерде мен айтып кетчү нерсе: кайсыл мамлекеттесиз айырмасы жок. Сиз кайсыл мамлекеттин гражданинисиз, ошол маанилүү. Эгерде сиз Москвада туруп дагы бирок Кыргызстандын жараны болсоңуз, анда сиз Кыргызстанга барып, ошол Кыргызстан аркылуу посольствого кирип виза аласыз. Эгерде сиз Москвада кыргыз болуп туруп, бирок Орусиянын жарандыгын алып иштеп жаткан адам болсоңуз, анда сиз ошо сиз жашап жаткан шаардагы консульство аркылуу виза аласыз. Ошол эле Казакстанга, ошол эле башка өлкөлөргө дагы тиешелүү. Адан кийинки суроо, эң популярдуу суроо: Мексика аркылуу барсам болобу деп сурашат. Бул суроого мен жооп бере албайм, билбейм деп айтам. Андай жоопкерчиликти өзүм алгым келбейт. Балким Мексика аркылуу келген адамдар бардыр. Бирок андай адамдарды мен лично тааныбайм. Бир адамды сен ошол жак аркылуу келсең болот деп түрмөгө түшүп калышын да каалабаймын. Ошондуктан сураныч, менден ушул видеону көрүп жатсаңыз, Мексика аркылуу келсем болобу деген суроону бербеңиздер. Мен билбейм деп жооп берем. Чынын эле айтайын. Мен ал вариантты өзүмдүн тууганыма дагы, бир тууганыма дагы, таанышыма дагы кеңеш катары айтпаймын. Кийинки суроо: сиз мага пригласительный бере аласызбы деп сурашат. Менин жообум: бере албайм. Пригласительныйды сизге бир тууганыңыз же жакын тууганыңыз бериш керек. Чужой адамдар бере албайт, ал нерсе жарабайт. Адан сырткары мен тааныбаган адамга жоопкерчиликти ала албайм. Сиз бул жака келип, ар бир кылган кадамыңыз, ар бир жасаган ишиңиз менин мойнумда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан андай жоопкерчиликти мен эмес, негизи эле эч ким албайт. Ошондуктан пригласительный бериңизчи деп дагы жазбаңыздар, сураныч. Мен болгону бул видео аркылуу эмнени жеткиргим келди? Маалымат. Ушундай варианттары бар. Ушулардын арасынан балким бир вариант сизге туура келип калар. Ар бир адам өзүнүн жолун өзү издеш керек, издениш керек, тил үйрөнүш керек, вариантын табыш керек. Бирөө сизди колунан жетелеп барып, бул визаны ал, бул жакта жаша, минтип бул самолет менен учуп бар деп кылып кое албайт. Кийинки суроо: бир компания мага гарантия берди, бир нече сумманы төлөп берсең, биз сени Америкага жеткиребиз деген суроолор дагы көп келет. Мен андайларга ишенбейм. Мен бир нерсени айткым келет: эч ким сизге гарантия бере албайт. 100%, даже 90% гарантияны эч ким бере албайт. Ошол компаниялар деле мен айткан варианттардын ичинен бир форманы тандап, ошону сиз үчүн толтуруп посольствого жиберет. А калган нерсе уже посолдун колунан. Сизге виза берилеби, берилбейби. Ошол эле шанс болот сизде, эгерде ошол нерсенин баарын өзүңүз деле кылсаңыз. Ошондуктан бул компанияга кайрыл, ошол компания 100% сага виза алып бере алат деп айтпайм. Андайларга мен ишенбейт болчумун. Сиздин ордуңузда болгондо кайра эле чечимди өзүңүз чыгарышыңыз керек. Эч кимге ишенбеңиз, эч ким сизге гарантия бере албайт. Ар бир адам өзүнүн жашооуна жоопкерчиликтүү. Ошондуктан жоопкерчиликти ар бир адам өзүбүзгө алып, аракет кылышыбыз керек. Өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз чечишиңиз керек. Эч ким сиздин колуңуздан жетелеп, мына сага пригласительный, мына schedule, расписание собеседованияга киресиң, мына билет, мына деп эч ким кылып бербейт. Ал нерсени башкадан күтпөңүз. Ар бир нерсени адам өзү кылыш керек, өзү жоопкерчиликтүү. Мен бүгүнкү видеодо жөн гана маалымат бергим келди. Ушундай варианттар бар. Ушулардын бири балким сизге туура келип калар. Сиз өзүңүздүн дагы изилдөөңүздү жүргүзүп, ресерч кылып көрсөңүз болот. Интернетте бардык маалымат ачык. Издеген адам табат дегендей, аракет өзүңүздүн колуңузда. Мен
видеонун аягында бир нерсени айткым келет. Америка эле эмес, негизи дүйнөгө чыгыш үчүн сөзсүз түрдө тил үйрөнүңүздөр. Тил билсеңиз, сизге башкача чоң эшиктер, чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эгерде өзүңүзгө тил үйрөнгөн кеч болуп калды деп сезсеңиз, балдарыңызды тил үйрөтүңүз. Азыркы учурда эң көп басымды ошо чет тилдерине жасаңыздар деп айтмакмын. Балдарыңыздар орус тил билгендей, англис тилин билсе, алар мындай варианттарды, жолдорду өздөрү эле таап, өздөрү эле окуп, өнүгүп, кыялдарына жеткенге чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.